Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Бүгүн 4 чейрек боюнча 8 класстары үчүн информатика сабагынан глобалдык тармак деген теманы өтмөкчүбүз. Бүгүнкү темада негизги карала турган негизги түшүнүктөр тармак, тармактын түрлөрү, тармактын байланыш каражаттары жана тармак кызматтары болмокчу. Глобалдык тармак маалыматты жана жабдууларды биргелешип пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп, бири-бири менен байланышкан бир нече компьютер же башка түзүлүштөрдүн тобу, эки же андан көп тармак бири-бири менен туташтырылат. Тактап айтканда, маалымат берүүчү каналдар менен байланышкан компьютерлердин системасы компьютердик тармак деп аталат. Жеке колдонуучуларга бири-бири менен байланышуу, кесиптик маселелерди чечүү, ресурстарга чогуу мүмкүндүк алуу, сакталган маалыматтарды аралыкта колдонуу сыяктуу маанилүү мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Желеге кирген компьютерлер төмөнкү функцияларды аткарышат. Желеге мүмкүнчүлүк алууну уюштуруу, маалыматты берүүнү уюштуруу, электрондук ресурстарды берүү жана желе колдонуучуларына кызмат көрсөтүү. Компьютердик тармактын локалдуу, регионалдуу, глобалдуу деген түрлөрү бар. Тармактын түрлөрүнө кайрыла кетсек, локалдык тармак бир мекеменин ишкананын гана чегинде иштеген анча чоң эмес компьютердик тармак локалдык болуп эсептелет. Регионалдык тармак региондорго гана тиешелүү тармак. Глобалдык тармак өздөрүнө көптөгөн локалдык тармактарды, ошондой эле локалдык тармактарга кирбеген өзүнчө компьютерлерди бириктирет. Жергиликтүү тармак бир аймактын ичинде заманбап байланышы менен ишке ашырылат. Бул картада жергиликтүү тармактын мисалы катары Россиялык регионалдык Рунет тармагынын башка мамлекеттердин регионалдык тармактары менен байланышы көрсөтүлүп турат. Территориялык бөлүштүрүлгөн тармактар жергиликтүү тармактар сыяктуу эле артыкчылыктарга ээ. Бирок жергиликтүү желелер бир ишкананын, уюмдун же үйдүн ичинде жергиликтүү компьютерлерди байланыштырса, территориялык бөлүштүрүлгөн тармактар кеңири аймактын желе байланышын камсыз кылат. Адатта бул үчүн модем туташтырылган жалпы колдонулган коммутатордук телефон тармагы же кызмат көрсөтүүчү жогорку ылдамдыктагы санариптик тармак колдонулат. ASDN линиялары чоң көлөмдөгү графикалык жана видеолорду камтыган файлдарды алмашуу үчүн колдонулат. Мамлекеттин кандайдыр бир тармагын берүү тейлеген байланыш тармагы корпорациялык тармак деп аталат. Бүгүнкү күндө компьютер тармактарынын дүйнөлүк системасы бар. Алар аркылуу планетанын эң алыскы бурчтары менен байланышса болот. Глобалдык компьютердик тармак интернеттин пайда болушу менен байланышта. Бул система интернет деп аталат. Интернет глобалдык тармагы ар бир объект тууралуу айтканда анын тарыхына биринчи кайрылабыз. Глобалдык тармактын эң биринчи пайда болушу бул интернеттин, бул өз ара желе аркылуу байланышкан компьютерлер топтому, маалымат ресурстарынын жардамы аркылуу глобалдык маалымат берүү системасы. Интернет глобалдык тармагы пайда болгонго чейин окумуштууларда маалыматтарды аралыкка кантип берүү керек деген ой ар дайым пайда болуп келген. Биринчи тармак 57-жылы Илим изилдөө институтунда пайда болгон. Ал DARPA деп аталган кабель аркылуу маалымат берилген. Кийинчерээк Америка мамлекетинде ARPANET деген ат менен компьютердик торчо пайда болгон. 1957-жылы АКШнын Коргоо министрлигинин алдында уюшулган алдыңкы изилдөө долбоорлорунун агенттиги 1969-жылдын 1-сентябрында изилдөө институттардын ортосундагы компьютер аркылуу маалымат алмашууну камсыз кылган алгачкы бириккен желени түзүп чыгат. Биринчи компьютердик тармак ARPANET деп аталып, АКШнын 4 илимий мекемесин бириктирген. Бул мекемелер Коргоо министрликке алдыңкы катардагы технологияларды иштеп чыгышкан. Алгачкы билдирүү ARPANET түйүнүнө ло деген тамганы жиберүүдөн башталат. Чындыгында логин деген сөздү жөнөтүү пландалган, бирок 2 тамгадан кийин түйүн компьютердин ортосунда байланыш үзүлүп кеткен. 1961-70 жылдары ARPANETтин техникалык аракеттери, принциптери иштелип чыккан. Маалыматтар пакеттерге бөлүштүрүлгөн. 1969-жылдын 20 октябры интернет тармагынын пайда болгон биринчи күнү катары кабыл алынган. Ал эми 1971-жылы америкалык компьютердик фирманын программисти Рэй Томлинсон алгачкы электрондук поштаны жана маймылчаны
электрондук белгини иштеп чыгат. 1973 жылы маалымат алмашуу тармагына Норвегия жана Улуу Британиянын ири уюмдары кошулуп, тармак эл аралык деп аталып калган. 1982 жылы ARPANET TCP/IP аталыштагы бирдиктүү тармактык тилде түзүп чыгуу менен азыркы интернет келип чыккан. 1983 жылы ARPANET маалымат берүүдө жалпы протоколду түзгөндөн кийин интернет деп аталып калат. Өткөн кылымдын 80-90 жылдары тармактык регионалдык тармактар пайда болгон. Алардын глобалдык компьютер тармакка биригиши интернет платформасынын негизинде болгон. Интернеттин пайда болушундагы маанилүүсү интернет платформасынын негизинде бүткүл дүйнөлүк желе глобалдык тармактын түзүлүшү болду. Глобалдык компьютерлик тармакты телекоммуникациялык тармак деп, ал эми бул тармак аркылуу маалымат алмашуу процессин телекоммуникация деп аташат. Глобалдык тармак бүткүл дүйнөнү байланыштырат жана миллиарддаган компьютерлерди камтыйт. Глобалдуу телекоммуникациялык тармак жөнүндө сүрөттөрдө көрүнүп турат. Бул сүрөттөрдөгү тармактар менен көпчүлүгүбүз колдонуп жүрөбүз. Глобалдык тармак бүткүл дүйнөнү байланыштырат жана миллиарддаган компьютерлерди камтыйт. Түйүндөгү компьютерди көбүнчө хост машина деп коюшат. Англис тилинен которгондо хост кожоюн дегенди билдирет. Кожоюн машина чоң көлөмдүү эскиге болгон катуу дискте жайгашкан жогорку өндүрүмдүү компьютер. Тармак абонентинин компьютерин терминал деп аташат. Интернет глобалдык компьютерлик тармак көптөгөн жергиликтүү, аймактык жана юридикалык тармактарды байланыштырган дүйнөлүк желе. Глобалдык тармактын структурасын карасак, глобалдык тармак техникалык каражаттардан жана маалымат алмашуу кызматынан турат. Техникалык каражаттарга сервер компьютер, модем, абоненттин терминалы, байланыш каналдары кирет. А маалымат алмашуу кызматына болсо электрондук почта, бүткүл дүйнөлүк желе, интернеттин башка кызматтары кирет. Байланыш каналдары эң жогорку сапаттагы байланышты цифралык байланыштын оптика булалык линиялары камсыздайт. Абонент менен кожоюн машинанын ортосунда байланыш көбүнчө коммутациялануучу телефон кызмы боюнча ишке ашырылат. Тармактын алыстагы түйүндөрү менен байланышууда спутник аркылуу сымсыз байланыш колдонулат. Интернет байланышын камсыз кылуучу каражаттар компьютерлик желенин топологиясы, анын негизги функционалдык элементтеринин ортосунда түзүлүштү көрсөтөт. Желелердин техникалык каражаттары деп компьютерлерди бир желеге туташтыруучу түрдүү түзмөктөрдү айтабыз. Желелердин программдык каражаттары компьютердик желенин ишин башкарат жана колдонуучуларды тиешелүү интерфейс менен камсыз кылат. Протоколдор деп желенин функционалдык элементтеринин өз ара аракеттешүүсүнүн эрежелерин айтабыз. Интерфейстер деп желенин функционалдык элементтеринин жактоочу каражаттарын айтабыз. Алар аппараттык жана программдык болуп экиге бөлүнөт. Желени түзүүдө маселенин аткарылышына жараша 3 негизги желе топологиясын бирин ишке ашыруу керек. Шина топологиясы. Интернет байланышындагы бул топологияда иш станциялары жалпы магистралга адаптерлердин жардамы менен туташтырылат. Башка желе түзмөктөрү да жалпы магистралга ушундай эле жол менен туташтырылат. Желенин иш процессинде маалымат берилген адаптерден бардык иш станцияларына келип түшөт. Бирок ал даректеген гана иш станциясы аны кабыл алат. Жылдыз сымал топология бардык билдирүүлөр жөнөтүлүүчү борбордук коммутатордук түйүнү менен мүнөздөлөт. Шакекче топологиясы маалыматтарды берүү каналынын эки учу бириктирилип, шакекче түрдө болгондугу менен мүнөздөлөт. Мында маалыматтарды колдонуучу кабыл алып, аны желеден алып салганга чейин иш станцияларынын ортосунда ирети менен берилип, айланып турат. Бул каналдын жетишпеген жагы каналдын бат бузула берүүсү эсептелет. Интернет байланышы графикада көрсөтүлгөн. Провайдер аркылуу сервер компьютерге маалымат берилип, кайра сервер компьютерден иштетилген маалымат провайдерге келип түшкөнү көрсөтүлгөн. Интернетке туташуу да графикалык түрдө көрсөтүлгөн. Мында провайдердин бөлүштүрүлгөн жана модемдин түрлөрү, ар башка түрлөрү боюнча спутник байланышы боюнча байланыштары көрсөтүлгөн.
Компьютердик түйін жана байланыш каналдары бул телефондук сызыкка окшош. Алар да телефондук түйүндөргө башкача айтканда автоматтык телефондук станцияларга байланышат. Интернетке байланышкан абонент клиент деп айтылат. Клиент колдонуучунун бир персоналдык компьютери же компьютердик тармак жана башка түзүлүштөр боло алат. Интернет байланышын берүүчү уюм интернет провайдер деп айтылат. Интернет колдонуучулар үчүн байланышууда интернет тейлөөчү кызматтары менен камсыз кылган серверде адатта бир нече жогорку ылдамдыктагы интернет байланыш линиялары бар. Модем деген эмне? Модем аналогдук модем тездигин модуляция камсыз кылат жана демодуляция телефон линияларын анын берүү боюнча белгисин камсыз кылып турат. Модем жеке компьютерлерден келүүчү санариптик сигналдарды жалпы колдонулуучу телефон аркылуу берилүүчү аналогдук сигналдарга өзгөртөт. Аналогдук телефонго келүүчү ал эми башкасы тескерисинче бул сигналдарды санариптик сигналдарга өзгөртөт. Интернет колдонуучулар үчүн байланышууда интернет тейлөөчү кызматтары менен камсыз кылган серверде адатта бир нече жогорку ылдамдыктагы интернет байланыш линиялары бар. Маалыматтарды интернет боюнча жиберүү ылдамдыгы жогорку ылдамдыктагы, орточо ылдамдыктагы жана төмөнкү ылдамдыктагы байланыш линиялары кызмат кылат. Интернет кызматтары интернетке мүмкүндүк берүүчү компания, провайдерлер компьютерлерди сатып алып, аларды интернетке туташтырып жана кардарларга кызматтарын сатышат. Интернетке туташууда туташуу түрү өзгөчө роль ойнойт. Интернетке туташуунун төмөнкү түрлөрү бар. Туруктуу, коммутатордук эмес туташуу, коммутатордук түз туташуу, почта туташуусу. Кардар сервер желесиндеги сервер бул көп сандаган колдонмолорду жана түрдүү форматтагы файлдарды сактай алган. Башка желедеги компьютерлерге мүмкүндүк алуучу чоң өлчөмдөгү катуу диски бар жеке компьютер. Сервер сырткы түзмөктөрдүн желеге мүмкүндүк алуусун башкара алат жана ал желе оперативдик системдерин аткаруу үчүн колдонулат. Компьютер тармак боюнча кандай маалыматтар кетирилет? Каттар, жарыялар, жарнамалар, программалык камсыздоолор, компьютердик оюндар, иш документтери жана башкалар болушу мүмкүн. World Wide Web бүткүл дүйнөлүк желе бул дүйнө жүзүндөгү маалыматтарды издөөдө, электрондук саякат жасоого мүмкүндүк берген гипертекстик системди билдирет. Учурда бүткүл дүйнөлүк желе интернеттеги эң таанымал издөө системине кирет. Дүйнөлүк желе аты айтып тургандай эле керектүү суроонун жообун кызыктырган теманы жана башка көптөгөн маалыматтарды баскычтын бир басым менен таап берүүчү система. 1988-жылы кыскача тексттик билдирүүлөр менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон. 1990-жылы интернет дүйнөлүк желе деп аталган. Анткени бир эле компьютерден дүйнөнүн булуң бурчундагы маалыматтар менен таанышууга жол ачылган. Глобалдык тармактардын кызматтарына 1988-жылы кыскача тексттик билдирүүлөр чат менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон. 90-жылы интернет дүйнөлүк желе деп аталып, анткени бир эле компьютердин дүйнөнүн булуң бурчундагы маалыматтар менен таанышууга жол ачылып жаткан. Телеконференция адамдар тобунун аларды бириктирген жалпы тема боюнча баарлашуусу. Телеконференциянын катышуучуларынын ортосунда электрондук кат алмашуу болуп саналат. Телеконференция электрондук дарек болуп саналат. Ал электрондук дарек алат. Анан телеконференцияга катышуу үчүн жазылуу жүргүзүлөт. Андан соң ар бир абонент тармактан бардык темаларды ала алат. Тармак кызматтарына глобалдык тармактын дагы бир кызматы бул электрондук почта. Ал бир канча эсе ылдам жана андагы каттардын көлөмүнө чек жок болгону кат жөнөтүлө турган адамдын дарегин билүү жетиштүү болот. Wi-Fi стандарттын негизинде зымсыз тармактар деп аталат. Wi-Fi же болбосо зымсыз тактык дегенди түшүндүрөт. Учурда радио каналдары маалыматтардын санариптик агымынын берүү стандарттарын бүтүндөй үй-бүлөсү менен колдонот. Интернет глобалдык тармактын бир түрү. Интернет бул өз ара желе аркылуу байланышкан компьютерлер топтому. Маалымат ресурстарынын жардамы аркылуу глобалдык маалымат берүү системасы. Интернет глобалдык
компьютерлик тармак көптөгөн жергиликтүү аймактык жана юридикалык тармактарды камтыган дүйнөлүк желе. Ал тармакка туташтырылган 100 миллиондогон тейлөөчүлөрдү ичине камтыйт. 15 жыл ичинде бул компьютерлик желе дүйнөнүн лимпоздорун бириктирип, эл аралык масштабка чейин өсөт. Интернеттин бүткүл дүйнөлүк желе катары жаралышы 73-жылы болот. Лимпоздордун желесин трансатлантикалык телефон чуалгысынын жардамы аркылуу англис жана норвегиялык уюмдар кошулат. Ал кезден бери 40 жылдан ашык өттү убакыт. Компьютерлик желе бул убакыт ичинде көптөгөн өзгөрүүлөргө дуушар болуп, учурда интернет дүйнөнүн көпчүлүк катмарына жеткиликтүү. Кыргызстанда интернет байланышы Кыргызстанга 1994-жылдан тартып келе баштаган. Бүткүл дүйнөнү кучагына алган интернет тармагына кошулууну оңойлоткон технологиялардын катарына уюлдук телефондор да кирет. Компания жана интернет саясатынын жарандык демилгеси Коомдук фондунун интернет тармагын талдоо максатында жүргүзгөн изилдөөлөрүнүн жыйынтыгында Кыргызстандагы интернет колдонуучулардын 51% иш жеринен гана интернетке кошулат. Статистикага караганда Кыргызстанда интернет колдонуучулардын 75% 10 жаштан 30 жашка чейинкилерди түзөт. Азыркы учурда телефонду тармактар менен иштөөдө колдонбогон адам жок эсе. Региондордо өнүктүрүү багыты улантылууда. 2020-жыл өлкөнү санариптештирүү жана балдарды колдоо жылы деп жарыяланды. 2020-жыл өлкөнүн бардык региондорунда жаңы технологияларды колдонуп, өлкөнүн өнүгүү темпине жаңы дем берүүсү керек. Өлкөнү санариптештирүү бүгүнкү күндүн талабы. Биздин жарандар үчүн өлкөнү санариптештирүү жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Социалдык тармактарды жана башка тармактарды пайдалануунун аймагы кеңири өлкө боюнча кеңейет. Мамлекеттик кызмат көрсөтүүдө адам фактору жоюлат. Бул коррупциялык элементтерди жок кылат, деди президент Сооронбай Жээнбеков. Азыркы учурда санариптик тармак өлкөдө кеңири жайылууда. Кыргызстанда интернет байланышы көрсөтүлгөн картада, бирок азыр мындан да кеңири аймакты ээлейт. Келгиле балдар, бүгүнкү сабагыбыз боюнча негиздүү түшүнүктөрүнө карата суроолорду карап кетели. Компьютерлик тармак деген эмне? Маалымат берүүчү каналдар менен байланышкан компьютерлердин системасы компьютерлик тармак деп аталат. Глобалдык тармак деген эмне? Глобалдык тармак өздөрүнө көптөгөн локалдык тармактарды, ошондой эле локалдык тармактарга кирбеген өзүнчө компьютерлерди бириктирет. Модем деген эмне? Модем тармакта кандай жумуш аткарат? Модуляция — бул абонент маалыматты тармакка жөнөткөндө аны дискреттик формадан аналогдук формага өзгөртүү. Демодуляция — бул маалыматты кабыл алуу учурунда кайра өзгөртүү болуп саналат. Интернет кандай тармак болуп эсептелет? Интернет — бул өз ара желе аркылуу байланышкан компьютерлер топтому. Маалымат ресурстарынын жардамы аркылуу глобалдык маалымат берүү системасы. Провайдер деген эмне? Провайдер — интернет байланышын берүүчү уюм, интернет провайдер деп айтылат. Компьютерлик техниканын өнүгүү этабынын акыркы этабы эмненин пайда болушуна байланыштуу. Компьютерлик тармактардын пайда болушуна байланыштуу. Үйгө тапшырма тармактын түрлөрүн жана глобалдык тармакты окуп, түшүнүп, конспектине жазып келүү. Саламатта болуңуздар, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.